алым олиялардын өмүр баяны, алардын таквалыгы, алар ушу баштарына бир мүшкүл иштер түшкөндө ар бирибиздин башыбызга мүшкүл иш түшөт. Бирөөсү семьясы менен ажырашып атат, бирөөсү баласы менен ыркы келишпейт, бирөөсү атасы менен ыркы келишпейт, бирөөсү энеси менен ыркы келишпейт. Жашоо экен. Бирөөсү ибадатта аксайт, канчалык оңолойн десе эле оңоло албайт. Иши кылып адамдын турмушта ушул көйгөйлөрдөн баарыбыз качып кутула албайт экенбиз. Инсан болгондон кийин болот экен. Баарын түздөп эле 100% шариатка түздөп салайын дейсиң, бирок ошентсең деле инсан экенсиң, алсыз экенсиң, кээде түздөлүп калат экен, кээде кыйшайып кетет экен. Айла жок да. Анан ошондуктан аалым уламалар ошол китептерди жазган, атайын сахабалардын китеби жазылган, өмүр баяны, табийиндердин өмүр баяны жазылган. Бул китепте болсо алардын өмүр баяны эмес, алардын өмүр жашоосундагы өрнөк болчу маселелерди бул жерге китеп кылып калтырып койгон. Алар эмелер кандай болгон, намаз окуганда кандай болгон, ибадат кылганда кандай болгон, Кудайдан коркконду кандай түшүнгөн алар, тамак жегенде кандай деңгээлде жеш керек, жада калса дааратканага ушунчалык деңгээлде болгон экен. Аларда дааратканага кайра катташ бул оолия заттарда уят ар намыс болгон экен да. Эмнеге дегенде бул дааратканага кайра каттаганын себеби ал баягы биздин таш курсагыбыз толтура дегенди билдирет экен да. Демек сен ичиңдин баарын илим, Куран, зикир менен толтурбай эле бул тамак ашка толтуруп алгандан кабар берет экен да. Канчалык дааратканага көп барса ошончолук алар арданы уялчу экен да. Анткени даарат мечитке келсе бул Алланы зикир кыла турган жай, даараткана болсо тазалана турган жай, ажааткана. Ошондуктан кайсы бир деңгээлде ушунчалык деңгээлде алардын таквалыгы, Кудайдан болгон уялуусу. Кыскасы ошол туурасында могу китепте баяндалат да. Алардын жашоо, өмүр образы кандай жашап өткөн. Мин ахлaqi as-salafi salih radiyallahu anhum. Салафы салихиндер, сахабалар, табийиндер, табийиндердин жашоосу пайгамбарыбыз өзү хадисте айтканда: "Хайрул куруни qarni, summa alladhina yalunahum, summa alladhina yalunahum." Эң жакшы доор мен жашаган доор, андан кийинкилердин доору, андан кийинкилердин доору деп. Ана алымдар буну ар бир кылымды 100 жыл деп эсептейт дагы. Демек пайгамбарыбыздан кийинки 300 жыл аралыгында бул алтын доор болуп эсептелет да. Пайгамбарыбыз айткан, ушул доордогу адамдар өзгөчө үлгү боло тургандай, пайгамбардын көрсөткөн жолунда нак туура жүргөн адамдар катары шариятыбызда аларга баа берилет, эсептелет, алар менен биз эсептешебиз да. Ошондуктан бул китепте ошол пайгамбарыбыз айткан ошол алтын доордогу жашап өткөн адамдардын өмүр таржымалы, алардын ар кандай башына түшкөн мүшкүл иштерге кандай подход кылган, ошол мүшкүл проблеманы кантип жеңген, Кудайга кайрылуусу, Кудайга тобокели кандай болгон, ошол туурасында адамдардын эмеси тема кылып бөлгөн дагы анан берген да. Демек бул жерде салафы солихиндердин, демек пайгамбарыбыз мактаган 3 доордогу жашап өткөн адамдардын кулук мүнөзү кандай? Мулазаматул китаб ва сунна. Булар Куран сүннөткө ушундай жармашкан, калузуми зиллили шахси дейт. Баягы адамдын көлөкөсү кандай адамдан ажырабай, оңго басса оңго, солго басса солго ээрчиген сыяктуу, булардын адеп ахлак ушундай болгон, Куран сүннөткө ушу көлөкөдөй ээрчиген дейт. Ва ла ятасаддар ахадухум лил иршад илля ба'да табаххури фи улуми шариатил мутаххара. Жанадагы бул пайгамбарыбыз мактаган 3 доордогу инсандар эч кимиси иршатка өтпөйт эле. Иршат дегенде мындай дини лидерлик кылуу, устаздык кылуу мындайча айтканда. Булардын эч кимиси устаздык кылбайт эле, качан гана шарият илимдерин толук деңгээлде, терең бир деңгээлде шарият илимдерин алып бүтүп, устаздык деңгээлге жеткенде анан устаздык кылат эле дейт да. Азыркы кездеги биздеги кайсы бир деңгээлде бизде көп нерсени бөйрөктөн шыйрак чыгарып дейбизби, көп нерседе биз кичине бир туура эмес бир багытка адашып же кайтып же туура эмес бир көз караштардын элибизге жайылып кетип атканын негизги бирден бир себеби биздеги көпчүлүк бир туугандарыбыз ошол шарият билимдеринен терең билим албастан эле bir-iki kitapты çukup okуп алып эле, чокуп окуп алып эле, анан кийин өзүн имам Азамдын ордуна коюп, имам Нававийдин ордуна коюп, мисалы, имам Бухаридин ордуна коюп, же ушуга окшогон адамдардын ордуна коюп жибергенде, анан келип туруп нар жагы баягы
кашасы чыгып жатып калып аткан ошондон экен да. Ошондуктан салафы солихиндерде бир адам мен устазмын деп устаздын ордуна отурган эмес дейт. Качан ошол шарият илимдерине жетерлик деңгээлде каныгып, шарият илимдерин алгандан кийин барып туруп устаздык кылган дейт да. بحيث يطلع على جميع أدلة المذاهب المندرسة والمستعملة. Ушунчалык деңгээлде болгон буга жерки жок болуп кеткен мазхабтардын да далилдерин окуган. Азыркы адамдар карманып жашап аткан, практиковать этип аткан адамдардын мазхабынын, аалымдардын мазхабын дагы окуп, экөөнү салыштыра билген деңгээлде окуган адамдар анан устаздык кылып, устаздын ордуна отуруп, адамдарга кеп кеңешин айтып, билген шариятты айтып, аларды такыбалыкка жол башчы болгон дейт да. Азыр андай эмес дейт. Азыр бизде чындап эле муногул ушу 700 жыл мурун жазылган китеп 700 жыл мурун ушул көйгөйдү айтып атат да. Мында азыр бизде айтып кой. ويصير يقطع العلماء في مجالس المناظرة بالحجج القاطعة أو الراجحة الواضحة وكتب القوم مشحونة بذلك. Анан дагы ушундай бир деңгээлде болуш керек. Атайын аалымдар отуруп, аалымдарга экзамен тапшырып, аалымдар анын чындап илимде каныккан аалым экендигине баа берип, бул устаздык кылса болот дегенден кийин барып туруп, анан ал адам устаздык кылып, адамдарга билген шариятты айтып, дин шариятта устаздык кылып баштаган дейт да. Демек, салафы солихиндердин пайгамбарыбыз алейхиссалату вассалам мактаган 3 доордогу, 3 кылымдагы адамдардын биринчи адеп аклагы, алар Куран сүннөткө ушундай бекем карманган, адамдын көлөкөсү кандай ажырабаган сыяктуу дейт. Ошол эле кезде алардын бирөөсү чалабыла бир нерсени окуй салып, чокуй салып, 5 күн 10 күн бир жерге барып окуй коюп эле, анан кийин мынакей деп бир сертификат көтөрүп келип эле мен устазмын деп чамгарактап чыккан эмес дейт да. Алар ошо устаздардын астында отуруп, экзамендерден өтүп, сынактардан өтүп, Куран, хадис бүт бардыгын эметип, мазхабтарды, азыркы колдонулуп аткан мазхабтын далилдери, жок болуп кеткен мазхабтардын, башка мазхабтардын далилдеринен бери билгенден кийин гана аалымдар бу аалым болду деп күбөлүк бергенден кийин гана анан устаздык тактыга отуруп, анан адамдарга дин шариятты үйрөтүп баштаган дейт да. Бул ошол чыныгы пайгамбарыбыз мактаган доордо 3 кылымда жашап өткөн адамдардын адеп ахлагы ошондой болгон. Бола алсак ошондой болуш керек. Анткени үй курдурсаң деле ошондой. Биз буга жер көп айттык го. Үй курдурсаң деле кирпич кое албаган бирөөгө дуал соктурсаң, кирпичиң өйдөлдүй болуп калат. Айры буйру болуп калат. Же шыбасаң шыбак менен бүтүрө албайсың, же көзгө жакпайт. Эгерде ушунчалык деңгээлде мыкты кирпич койгон адам болсо, ушундай кыналып эле түз болуп адамдын көзүнүн жоосун ала турган болуп калат да. Демек, ар бир иште өзүнүн мастери, ар бир иште өзүнүн мыкты билген чебери жасай турган болчу болсо, анда ал иште кынтык же ката кетпейт да. Бу шариятта да ошондой. Шариятта да канчалык деңгээлде адам баласы мыкты бүт баарынан кабары болгон болчу болсо, ал адам чыныгы муфти болот. Ал адам чындап шариятта устаз болот дагы, ал адам ошол адамдарга туура багыт көрсөтсө, жана жакшы куруучу үйдү түп эле кынтыксыз курган сыяктуу болуп, жакшы бир, эч бир кынтыксыз, айыпсыз, кемчиликсиз кылып туруп, сонун кылып туруп шариятты элдерге жеткирип бериши мүмкүн. Wa kutubul qawmi mashhunatun bizalika. Алем бул тарикат жолунда алым оолиялардын жашоосу буга окшогон далилдерге жайнап кеткен. Кама yazharu min aqwalihim wa af'alihim, алардын айткан сөздөрүндө, алардын кылган иштеринде буга окшогон нерселер ачык айкын байкалып турат. Мисалы, وقد كان سيد الطائفة الإمام أبو القاسم الجنيد رضي الله عنه. İmam Cüneyd деген чоң бир оолия зат өткөн, İmam Cüneyd Багдади деп, Сайиду Тойфа деп атат. Ошол баягы Багдадта болгондо чоң оолия зат болгон. Буга дүйнөдөгү ислам ааламындагы эң кыйын деген аалым окумуштуулардын бардыгы бул адамдын илимине дагы, бул адамдын оолиялыгына дагы бүт бардыгы бир оосто мындай баа берген адам да. Бул чоң адам, жөнөкөй адам эмес. Якулу минтип айтып атат. Китабуна хада яни ал-Кур'ан саййидул кутуба ажмауха. Биздин китебибиз дейт. Биздин бул китебибиз. Тагыраак айтканда биздин ушул Кур'ан китебибиз бүт бардык китептердин улуусу. Жана бүт бардык китептерге караганда мында бардык нерсе камтылган бир камтуучу китеп. Ва шариатуна аудаху шараи ва аудакуха. Жана биздин шариятыбыз башка китептерге караганда, башка шариаттарга караганда эң так
даана жана эң кенен айтылган шарият. Ва тариқатуна жана биздин ушул тариқат жолубуз, тасаввуф жолубуз, яғни тариқ ахлу тасаввуф, тариқат жолунун, тариқат элинин жолу, карманган жолу, мушайядатун бил китаби ва суннати, Куран жана сүннөт менен кубатталган деп атат. Биздин китебибиз, Куран китебибиз асмандан түшкөн, Алладан келген китептердин эң улуусу болгон сыяктуу, биздин шариятыбыз Алладан келген шариаттардын эң толугу болгон сыяктуу, биздин тариқат жолубуздагы Куран сүннөт менен бекемделген, кубатталган. Демек, тариқатты ширк же тариқатты адашуу же тариқат бул туура эмес дегендерге буга окшогон имамдын сөзү далил болот да. Анткени бул имам Азам кандай болсо, бул деле ошондой бир деңгээлде өзү ушул тариқат жаатын ушундай бир деңгээлде чоң аалымдардын бири болгон. Фаман лам яқраил Кур'ан. Эми айтып атат. Кимде ким Куран окубаган болчу болсо, ва яхфази сунна, жана кимде ким сүннөт жаттабаган болчу болсо, хадис билбесе дегенде 5-10 хадис эмес, 100 000 деген хадистерди. Анткени илгери аалымдар ошондой экен да, хадис аалымдары өзү мухаддис деп кимге айтат же хафиз деп кимге айтат десе, 100 000 хадисти жат билген адамга хафиз деп айтылат экен да. 100 000 эмес, азыр бир хадисти биз санады менен айтса, бир бет болуп кетет, бир эле хадис. Бир хадисти жатка айта албайбыз. Молдомун дегендериң деле ашып кетсе 10 хадисти айтат, 11-чи хадисин айта албайт. Демек, ошондой айтып атат да. Демек, кимде ким Куранды окубаса, Куранды билбесе баштан этек, пайгамбардын сүннөтүн окубаса, жаттабаса, ояфа маанихима, жана Куран сүннөттүн маанилерин түшүнө билбесе, ла ясихул иктидау бихи, мындай адамды устат кылып аркасынан карманып жүргөн дурус эмес деди. Ошондой. Демек, бул тариқат жолу эмне экен? Тариқат жолу Куран сүннөттү билген, шариятты билген аалымдын аркасынан жүрүү. Жөн эле мен олиямын деп койсо, көрүнгөн эле бир адамды ээрчип кетүү эмес дейт. Ва кана радияллаху анху якул: "Ма назала минас самаи илмун ва жа'ала ал-хакку та'ала ли гайри набийин илейхи сабила, илля жа'ала ли фихи хавдан ва насибан" дейт. Имам Жунайд Багдади айтып атат дагы. Асмандан кандай гана илим түшпөсүн, Алла Таала бүт ошол илим болсо, ошол илимде Алла Таала пайгамбардан башка эч кимге ошол акыйкатты билбей турган кылган дейт. Демек, бүт бардык пайгамбарлар билген дейт. Ошол пайгамбарлар билген нерсени жаалали фихи хаззан ва насибан дейт. Алла Таала мага да насип кылып берди дейт. Демек, мындайча айтканда, пайгамбарлар билген нерсени биз дагы билдик. Пайгамбарлар үйрөттү бизге. Биз пайгамбардын мураскерибиз деген маани айткысы келип атат да бул жерде. Демек, чыныгы ошон үчүн аалымдар кимдер? Аалымдар булар пайгамбарлардын мураскерлери. Демек, биз динди кимден үйрөнөбүз? Динди жөн эле мен кыймын, мен молдомун дегенден үйрөнбөйбүз. Динди биз чындап пайгамбар алейхиссалату вассаламдын мураскери болгон чыныгы аалымдардан үйрөнөбүз деп атат. Ва кана радияллаху анху жана дагы ушу имам Жунайд Багдади айтат. Якул ли асхабихи, өзүнүн шакирттерине айтат экен: "Лау раайтум раджулан кад тарабба фил хава, фала тактаду бихи хатта тару сунаху индал амри ва нахи." Эгерде силер бир адамды көрсөңөр, авада малдаш токунуп отурганын дейт да. Ура авада мындай калкып малдаш токунуп отурат, авада отурат. Ошондой адамды көрсөңөр дагы ал адамга ээрчип кетпегиле. Анын Аллахтын буйрук жана тыюуларына келгенде кандай мамиле кылат, ошонусуна карагыла. Эгерде бүт бардык Алла буйруган нерселерде Аллахтын буйруганын аткарганын көрсөңөр, Аллах тыйган нерседе тыйылганын көрсөңөр, анда ошол адамды туура деп ишенип, ошол адамдын устат кылып кармансаңар болот дейт. Эгерде кайсы бир Аллахтын буйруган буйругунда кемчилдик кылып Аллахтын буйругун аткарбаса, же Аллах тыйган нерседен тыйылбаса, ал асманда көкөлөп калса дагы, авада малдаш токунуп отуруп калса дагы, андай адамдын аркасынан ээрчиген болбойт деп атат да. Демек, бир адамдын бир керемет, бул шариятта керемет ошо менен бааланат экен да. Бир адам бир керемет көрсөтүп койсо эле, ал уже тоого чыгып кетти, аспанга чыгып кетти, анын кадыры укмуш болуп кетти эмес. Шариятта адамдын такыбалыгы анын керемети менен бааланбайт. Шариятта адамдын такыбалыгы анын шариятка канчалык түз туура жашагандыгы менен бааланат экен. Ошондон жада калса бирөө асманда учуп калганын көрсөң дагы, мына асманда калып калыптыр, бул олия болуп калыптыр эмес. Шариятын көрөбүз. Ошондой окуялар болгон экен да. Бир адам ушундай болуптур. Бир күнү
буга жерде айтсак керек эле, абада туруп намаз окуйт, турса эле көтөрүлөт экен да. Өзүдө непонятка да, мындай бизче айтканда. Турса эле көтөрүлөт. Анан ошентип анан бир жума абада намаз окуптур. Калкып туруп намаз окуйт да, мындай көтөрүлүп калган. Калкып туруп намаз окуйт. О, дейт. Анан ичинде адам баягы мактанасың да. Анын ичинде, о, мен болуп кетти дейт экен да, баягы адам. Уже мен болдум уже. Мен уже жетерчекке жеттим окшойт. Мен уже олия болуп калдым. Деп анан баягы адам бир жума намаз окуп, анан бир жумадан анан устаздын алдына келиптир. Анан устаздын алдына келип мактанып баягы сөзүн айтат да, мен ушундай болду, менде бир өзгөчө нерселер болуп атат, шейхим, устазым ушундай болуп атат, мен абада калкып туруп намаз окуп атам дегенде, устазы урушуп туруп, кайра ошол бир жумалык намазыңды кайра кайталап оку, казасын бер деген да. Ошондуктан сен абада калкып калсаң дагы шарияттын өкүмүнөн чыкпашыбыз керек. Демек шариятта бутуңду жерден үзбө деди, бутту жерден үзбөш керек. Бут жерден үзүлсө намаз бузулат. Ошон үчүн үрүкүдө турганда бир бут көтөрүлсө макру, эки бут көтөрүлсө намаз бузулат деп алымдарыбыз айтып кеткен. Фатвалар берилген ошондой, туурабы? Демек, бул болсо намаздын баарын абада туруп окуп атат да. Анан ошондуктан бул тарикат же олиялык жол Куран сүннөттүн нормасынан чыкпаш керек. Кайсы бир тарикат жолу Куран же сүннөт же шарияттан чыгып кеттиби? Анда ал тарикат ошол жери туура эмес, ошол жерин оңдош керек болот да. Култу. Мен айтам дейт. Ва хадал хулук кад сара гарибан фи фуқараи хада заман. Бирок азыркы учурда дейт, мындан 700 жыл мурунку окуяны айтып атат. Азыркы заманда ушундай кулук мүнөз, мен олиялык жолдо жүрөм, мен сопумун, мен тарикатчымын дегенде дерде ушул мүнөз пайда болду дейт да. Ал кайсы мүнөз десе, мына жакта айтып өткөн жанагындай. Болду, бир кереметти көрүп калса эле, болду, мен болуп кеттим деген сыяктуу нерсе. Жандай эмес дейт. Фасара ахадухум яштамиу биман лейса лаху кадам фи тарик. Ошондуктан ушундай болуп калды. Өзү тарикатта устаз эмес, бирок тегерегин адамдарды топтоп алган, как будто өзү бир духовный лидер катары көрсөтүп, адамдарды топтоп алып, өзүн бир олия көрсөтүп, өзүн бир Кудай сүйгөн бир таква адам көрсөтүп, жасалма таквалык кылгандар көбөйүп кетти дейт. Wa yatalaqaf minhu kalimat fil fana wal baqa wa shath mimma la yashhadu lahu kitabun wa sunnatun summa yulbisu lahu jubba. Анан ушундай дейт. Аларга ушу Алла жолунда курбан болуу, Алла жолунда садака кетүү туурасында ушуга окшогон Куран сүннөткө ылайык келбеген кээ бир сөздөрдү айтат дагы, анан ага атайын бир чапан кийгизип, аны устаз деп, аны селде кийгизип, аны таза баштарына көтөрүп алат дейт да. ثم يسافر إلى بلاد الروم مثلا ويظهر الصمت والجوع فيكتب له ممسوحا ويتوسل في ذلك بالوزارة والأمراء. Кыска түшүнтүп келип туруп жанагындай бир шариятка же болбосо шарият талап кылган бир талаптарга жооп бербесе деле ушинтип жасалма олия болгондор бар. Ошон үчүн бул тарикат жолунда жасалма өзүн олия көрсөтүү бар, бирок чындап ошол деңгээлге жеткендер бар да. Биздин максат, мусулмандардын максаты чындап ошол деңгээлге жеткендердин жолун жолдойбуз. Жасалмалардан оолак болобуз. Анткени жасалмалар көп. Бир чет ошол тарикат десе же тасаввуф десе, бул деген адашкан жол, бул деген туура эмес жол деп ошо жаманатты көрсөтүп койгондор кимдер десе, ошол жасалма сопучулук кылып, жасалма тарикатты карманып, жасалма тарикатты Куран сүннөткө, шариятка каршы келген бир мындайча айтканда бидаттарды ойлоп тапкан дардын кесепетинен жалпы тарикатка, тасаввуфка сөз тийип келген да. Бул бүгүн эле эмес, буга чейин деле болуп келген, мындан кийин деле болот. Жашоонун өзү сүннөтү ушундай экен да. Жашоону Кудай Таалам ушундай кылып жаратып коюптур. Ошо өйдө төмөн пикир болот, байкуш молдокелер ошо элдеги пикирди оңдош менен алек болот. Эл болсо тияка айдаса бияка кетет, бияка айдаса тияка кетет дегендей эл байкуш ушундай экен. Эл байкуш билим болбогондон кийин, бардыгында шарият билими болбогондон кийин, тигиден бир дугат экен, будан бир дугат экен. Азыр өзгөчө интернет бар заманда, интернетти атса эле ар ким ар нерсе деп атса, эл кайсынысын карманайын да билбей калды да. Интернеттеги айтылып жайылып жүргөн, интернеттеги шарият айтылып аткан маселелердин бардыгынан туурасынан туура эмеси көп. Элдер эмне үчүн жанагындай согуш болгон жактарга кетип калып атат?
Элдер эмне үчүн баягы ошол согуш болгон жактарга бала чакасын тууган уругун эметип, мисалы, ушундай бир эмедегилер бар. Кээ бирөөлөр мен ислам мамлекетин курушум керек деп туруп, тети бир башка өлкөлөргө кетип калган. Бул жакта жүргөндөрдү булар ушул закондун айтканына баш ийип атат деп, бияктагыларды мисалы капыр катары көрүшү бар. Ошондой түшүнүктөгү кээ бир мусулман бир туугандарыбыз бар да. Мунун бардыгы эмнеден келип атса, ошол интернеттеги такталбаган маалыматтарды кабылдап алгандан болуп атат да. Керек болсо кээде дейт атайын ага ошол шейхке деп атайын бир тамакты дайындап коет дейт. Якулу хараман фи батни ликауни ахазаху би науи талбиси анилулат ва атиқадин фихи ас-салах. Анан дагы ошол кээде ошондой шейх, бул кыйын шейх деп аны бап эстеп алып келип төргө отургузуп, ошо бир колунда бар, акчасы бар же бийлиги бар бирөөлөрдүн берген тамагынан жейт дейт. Анткени алар аны жакшы адам деп берген дейт. Бирок алар ошондой түр көрсөтүп, бул чоң киши, бул аалым киши, бул кыйын киши деп алардан жалгандан алардан акчасын алып, тамагын алып келип, анан ошо менен курсагын тойгузат дейт да. Вaqad dakhala alayhi shakhsun minhum fasara yakhudu bighayri ilm. Бир жолу ошондой өзүн оолиясынган, өзүн кыйынмын деген бир адам мага келип калды дейт. Анан илими жок экен. Анан шариатта да илими жок, тарикатта дагы эч бир халы жок экен дейт. Фана бакалык туурасында, мындайча айтканда, тарикатта дагы шариат боюнча да илими жок экен. Анан анын аркасында бир топ жамааты бар экен дейт. Ал өз илими жок эле, шариаттан да илими жок, тарикаттан да илими жок, бирок шейх болуп алган да, устаз болуп алган дейт. Анан менин жарымда бир канча күн жүрүп калды дейт. Анан мен бир күнү баягы жасалма шейхке айттым дейт. Ахбирни ан шурутул вуду ва салати махия. Айтып берчи мага, намаздын шарттары жана орозонун шарттары, парздары кайсылар десем, фaqal лима ана ма карату фил илми шей. Ансем ал айт дейт. Мен пока илим окуй элекмин деп айтты дейт. Мен шейхмин го, бирок пока илим окуй элекмин депчи. Фaqultu lahu ya akhi, inna tasihha al-ibadat ala zahir al-kitab wa sunna amrun wajib bil ijma. Мен айтмын, бир тууганым, кандайча? Сен биринчи элге устаз болгондо, устаз боло электен мурда сен өзүң ошол ибадатыңды оңдошуң керек. Ибадатың дурус болмойун, сен каяктагы олия болосуң? Каяктагы устаз болосуң? Өзүң даарат алганды билбей жүрсөң, өзүң намазды окуганды билбей жүрсөң, деп айттым дейт да. Бул ижмаул улама, аалымдар бир ооздон ушул нерсени айтат, анда сен илим алышың керек. ومن لم يفرق بين الواجب والمندوب. Kimde kim vacip менен мустахабтын айырмасын билбесе, арам менен макрунун айырмасын билбесе, анда ал илимсиз, жахил болот. Ал эми жахил адамга ээрчиш дурус эмес. Тарикатта дагы, шариатта дагы ээрчиш дурус эмес деп айттым дейт. Көрдүңбү? Демек, могул жерде айтып карасаң, важип менен парзды ажыратпаган адам, арам менен макруну ажыратпаган адам. Өзү арам менен макру эмне экенин билбейт, ажыратып билбейт. Парз менен мустахабты ажыратып биле албайт. Анан келип устаз болуп алган дейт да. Анда ал адам жахил болот. Ал эми жахил, билимсиз адамга шариатта ээрчип анын айтканын угуу шариатта туура эмес. Тарикатта да болбойт, шариатта да болбойт деп айттым дейт. Ошонсом мукактанып, эчтеке деп жооп бере албай калды дейт. Ошентип ошол күндөн баштап менден кол үздү дейт. Ошентип ошол күндөн баштап менден кол үздү дейт. Ошентип Аллах Таала ошол адамдан мени куткарды, алхамдулилла дейт да. Ушундай жасалма өзүн устат көрсөткөн адамдан, жасалма өзүн оолия деп атап, канча бир адамдарды аркасынан ээрчитип алган адамдын жамандыгынан Аллах Таала мени куткарды дейт да. Ошондуктан бул тарикат жолу, тасауф жолу, бул илимдин жолу, бул шариаттын жолу, билимдин жолу. Ошон үчүн мен көп айтам да, бул кайсы бир оолияны көрсөң, ошол оолиянын кылган иши шариатка каршы келсе, анда ал оолия эмес. Анда ал адам ошол оолиялардын кой терисин жамынган жолборс дейбизби, кашкыр дейбизби, ошондой да. Кой терисин жамынган кашкыр болуп калат да. Анткени мен оолиямын деп атат да, мен жакшымын деп атат, эч кимге тийбейм, эч кимге зыяным жок деп атат. Чындыгында ал кашкыр, элдин баарын алдап жүрөт. Өзүн алдап атат биринчиден, Кудайга, пайгамбарга жакпаган иш кылып атат. Эми Али ал-Хаввас деген чоң оолия зат өткөн, бул адам айтат, Али ал-Хаввас деген. Бул адам айтат, инна тариқал қауми мухарраратун алал китаб ва сунна тахрир az-захаби вал жауһар. Бул биздин ушул тарикат элинин
карманган жолу Куран сүннөткө ушундай кыналган дейт да. Куран сүннөткө ушундай бекемделген. Кудум тахрира захаб вал жаухар, баягы алтын менен каухар ташты ушундай бир тазалап, туп-тунук кылып тазалап койгондой, биздин жолубузда Куран сүннөткө ушундай бекемделген. وذلك لأن لهم في كل حركة وسكون نية صالحة بميزان شرعي. Анткени бул тарикат жолун кармангандардын ар бир кыймылы, аракети, тим турганы, сүйлөгөнү бүт бардыгында шарият таразасынын негизинде ниетти тууралоого негизделген дейт да. Шарият таразасынын негизинде. Демек биздин мусулмандардын жашообуз өзү шарият таразасынан кылчалык чыкпашыбыз керек да. ولا يعرف ذلك إلا من تبحر في علوم الشريعة. Алеми бул шарият таразасынан чыкпаш керек экендигин бир гана шарият илимин терең түшүнгөн адамдар гана аңдап түшүнбөсө, көрүнгөн эле адам аны аңдап түшүнө албайт дейт да. قلت فكذب الله وافترى من يقول إن طريق الصوفية لم يأتي بها كتاب ولا سنة. Мен айтам дейт. Жалган айткан, Аллага ант ичем, жалгандан айтышат. Кимде-ким бул тарикатчылардын айткан сөзү Куран сүннөттө жок деп айта турган болжосо, Аллага ант ичип айтам, булар жалган айтышат деп Али Хавас деген айтып атат да. Аулия зат айтып атат. Ана мындай дейт. وقوله ذلك من أكبر العلامات الدالة على كثرة جهله فإن حقيقة الصوفي عند القوم هو عالم عمل بعلمه على وجه الإخلاص لا غير. Demek kimde kim üşüntüp bul tarikat jolун tutунгандар, булардын эч кандай Куран сүннөттө далили жок дегендин өзү анын ушунчалык деңгээлде билимсиз экендигинен, шарияттан кабары жок экендигинен кабар берет дейт. Анткени чыныгы сопу, чыныгы тарикатты карманган адам бул ыклас менен Аллага амал кылып ибадат кылган адамды айтабыз да дейт. وغاية ما يطلبه القوم من تلامذتهم بالمجاهدات بالصوم والسهر والعزلة والصمت والورع والزهد وغير ذلك أن يصير أحدهم يأتي بالعبادات على الوجه الذي يشبع ما كان عليه سلفهم الصالح لا غير. Эми ушул тарикат жолунда устаздар, олия шейхтер, ошол өздөрүнүн муридтеринен, шакирттеринен талап кылган нерсе, аларды орозо карматат, түнү менен ибадат кылдырат, жекече бөлүнүп алып, жалгыз калып алып жанагы чилтеңге кирип ибадат кылат, сүйлөбөй, таквалык кылып, зухутту кылып, ашыкча кийим кийбей, ашыкча тамак жебей. Ушунун бардыгынан максат эмне десе, ушунун бардыгынан максат келип туруп, ушул авалкы 3 доордогу сахаба, табиин, таба табииндер жашап өткөн доордогу адамдардын жашоосуна келүү. Ошолор жашаган жашоону жашоо, ошолор жашагандай жашап, ошолор баягы жеткен Кудайдын астындагы бир улуу бир таквалык даражаларга жетүү максат дейт. ولكن لما درست طريق السلف باندراس العاملين بها ظن بعض الناس أنها خارجة عن الشريعة لقلة من يتخلق بصفات أهلها كما بسطنا الكلام على ذلك في كتاب وشو بالكتاب تايتبتر فعلم ذلك والحمد لله رب العالمين. Бирок дейт, ошо тарикат жолун тутунган адамдардын көп эле олиялардын кулк мүнөзү, адеп аклагы, Куранга болгон бекем карманып жашоосу кайсы бир деңгээлде бизде өчүп жок болуп кеткендиктен адамдарга ушундай ой келип калган дейт. Бул тарикат десе эле бул шарияттан тышкаркы нерсе, бул бидат, бул адашуу, бул Куранда, сүннөттө жок деген адамдарда ой келип калган дейт да. Бул өзү андай эмес, адамдар билбегенден ушундай ойго келип атат деп, бул жерде ошол тасаввуф уламаларынын ушундай сөздөрү бар экен. Demek birinci mesele tasavvuf ulamalарынын birinci özgöçölүгү, birinci adep ahlagı Kur'an sünnet uşu adam kölökösü kандай ээрчип жүрсө, Kur'an sünnet ушундай дайыма ээрчип жүрүү экендиги айтылды. Андан кийин бул ушул аулиялык жолдо жүргөн, тарикат, сопучулук жолдо жүргөн адамдардын адеп ахлагы таваккуфухум ан кулли фи'лин ау каулин хатта я'рифу мизанаhu алал китаб ва сунна. Ар бир кылган ишинде, сүйлөгөн сөзүндө шарият таразасына салып көргөн дейт. Анан үрп шариятны, үрп адатка карап иш кылган алар. Анткени үрп дагы кээде шариятта өз далилдер бар. Куран, сүннөт деп айтабыз го, Куран, сүннөт, ижма, кыяс деген. Андан чыкары кээ бир мазхабтарда
үрп адат дагы далил болуп эсептелет. Анткени эмнеге дегенде мусулман өлкөсүндө жашап атса, мусулмандарда калыптанып калган үрп кайсы бир деңгээлде, демек мусулмандарда калыптанып калдыбы, үрп адат болуп калдыбы, демек бул Куран сүннөттөн келди деген сөз болот дагы. Кээде үрп адат дагы шариятта далил болуп калат. Бизде салтыңды ташта, үрп адатыңды ташта, Куран сүннөттү эле карман деген бир кээде бир ушундай бир сөздөр айтылып калып атпайбы? Жок, андай эмес. Анткени эмнеге дегенде биздеги кээ бир келаткан каада салт дейбизби же үрп адат дейбизби, ал чындыгында Куран сүннөттөн алынган. Ошентип ошондуктан бул үрп дагы кээ бир учурларда шариятта далил болуп эсептелип калышы мүмкүн дейт. Ошондуктан бул аулиялар кандай бирөө кандай иш кылбасын, кандай сөз сүйлөбөсүн, аны сөз жок тараза, Курандын таразасына, шарияттын таразасына салып көргөн дейт да. Хузил афа ва'мур бил урфи. فعلم أن القوم لا يكفون من أقوالهم وأفعالهم بمجرد عمل الناس بها لاحتمال أن يكون ذلك الفعل أو القول من جملة البدع. الله تعالى Kur'an'da aytты: "Худил аф", ошол кечиримдүүлүктү карман. Жана адамдарды ва'мур бил урф, адамдарды жакшы нерсе күндө деди. Демек ушундан белгилүү болду дейт. Бул тарикат жолунда жүргөн адамдар, булар тилдерин жана кылган иштерин тыйышпайт эле, бимужарад амали наси биха, баягы адамдар кылып койсо эле. Лихтимал ан якуна залика алфи'л ау алқаул мин жумлатил бида. Анткени демек мындайча айтат экен, демек бул тарикат жолунда жүргөн адамдар, бир адам бир ишти кылып койсо ошону ээрчип кыла бербейт. Же бир адам бир сөздү айтып койсо ошону ээрчип аткара бербейт. Качан аны аныктамайынча, мүмкүн ошол кылынып жаткан иш бул бидаттыр, мүмкүн ошол айтылып жаткан сөз бул бидаттыр деп туруп, ошону аныктап туруп, тактап туруп, Куран сүннөттөн далилин билгенден кийин гана ошого амал кылышат эле дейт да. Ошондуктан аулиялардын адаты ошондой. Бирөөдөн бир нерсени укса эле ээрчип кете бербейт. Бирөөдөн бир нерсени көрсө эле ээрчип аткара бербейт. Тетиринче ошол кылынып аткан иш, аткарылып аткан сөз, айтылып аткан сөз Куран сүннөткө так келсе, дал келсе, анда ошону аткарган дейт. Эгерде Куран сүннөткө дал келбесе, анда андан оолак болгон. Ва фил хадис, hadisте geldi, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam hadisinde geletken, la taqumus saatu hatta tasira sunnatu bid'atan. Karasan, kıyamat kayın bolboyt. Kaçan bir uçur gelet, sünnet bid'at kaylanat deydi. Sünnöttü adamlar bid'at katar görüp başlaydı. Fayda torikatil bid'atu yakulun nas torikatu sunna. Uşunday dengelde olup, bid'at taştalsa adamlar sünnet taştaldı dep kalat deydi. Bid'atты tetirince sünnet katar görüp kalıp, sünnöttü bid'at katar görüp kalgan bir zaman gelet deydi. Hazır kala bizim zamandaydı o tat bu. Hazır bizde şonday. Sünnöttü aytsan adamlar kayra bid'atты sünnöttü olgan hazır uçurda. Tasavvuf şeriatta var, tasavvuf bul bid'at emes. Tasavvuf Kur'an sünnötten dalili var desen, sünnötten dalili var deseni bid'at bul, tasavvuf degen şirk, tasavvuf degen bul adaşı diyor. Ne şu? وذلك لتوارث الفروع البدع عن أصولهم deydi. فلما طال زمن العمل بالبدع ظن الناس أنها سنة مما سنه رسول الله sallallahu aleyhi ve sellem. Uşunçalık dengelde sünnet köp vakit bid'at adamların arasında köp vakit yaşap kalgandıktan adamların bardığı peygamberden kala kelatkan sünnetті bid'at de oylop kalgan deydi. Sünnetті bid'at de oylop. Antkeni adamlarda bid'at köp zaman yaşagan. Bizde 70 yıl aralığında bid'at yaşap kelgen. Namaz okugan emes, orozo karmagan emes, arak içken, zina kılgan, şariat karşı kelgen. Oşol nerselerin bardı. Hazır gelip turup biröylөргө sakal koy desen karşı çıgat. Sakal koyboy koyu şariatta yok. Erkek kişi olsa sakal koyuş gerek dese karşı çıgat. Ayalı da karşı çıgat, atası da karşı çıgat, enesi de karşı çıgat. Uşunçalık dengelde bid'at bizde uşunçalık köp jayılıp ketkendiktен sünnöttü biz bid'at katar görüp kalganбыз. Tetirinçe sakalçan bir önü görse bir jel moğustu görgөндөй adamның gözünde ушундай bir nerse payda bolup atat da. Oşonun katары эле ошол tarikat жолу. Tarikat жолу жок болуп adamlar şu kelimeni bilbey kalgan. Etегинде namaz okugan tursun. 90-cı yıllarda biz bilemiz. 90-cı yıllarda adamlarçı kelime ayt dese bismillah bismillah deyt ele. La ilahe illallah de bilbeyt ele. İhlas sürösün bilbeyt ele adamlar. Fatiha sürösün bilbeyt ele. Kur'an oku dese auzu bismillah'ını aytat ele. Boldu. Oşonday dengeliге жетip kalgan bolчu. Demek adamlar bayağı uşunday kele bergen
шариаттагы белгилүү бир сүннөт болуп эсептелген амалдарды бидат деп эсептеп, бидатты сүннөт деп эсептеп калган деңгээлге жетип калган деп атат да. ومن القوم طائفة إذا لم يجدوا لذلك العمل دليلا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة في كتب الشريعة يتوجهون بقلوبهم إليه صلى الله عليه وسلم فإذا حضروا بين يديه سألوه عن ذلك وعملوا بما قال لهم إلا أن مثل ذلك خاص بأكابر الرجال deydi. Bu жерде бул тарикат жолундагы кээ бир оолияларда ушундай нерселер бар дейт. Алар Куран сүннөттөн издеп көрөт, Куран сүннөттөн таппаса, ошол Аллах Таала ошол ага тауфик берип, ийгилик берип, анан ошол Куран сүннөткө салып, анан ошондон бир өкүмдөрдү алып чыгышы мүмкүн дейт. Мындай чоң улуу заттарга, чоң аалымдарда гана болбосо, мындай көрүнгөндө эле болушу мүмкүн эмес деп атат да. Эми Фаин кыйла, эгерде мындай суроо болсо дейт, бул жерде суроо кылып өзү жооп берип атат да. Фахалли сахиби хадал макам ан я'мура ан-нас бима амараху Аллах бихи Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям ла фал-жаваб ла янбагhi лаху залика ли'аннаху амрун заидун аля суннати сахиха сабита мин туруқи нақли. Демек, бул жерде бир аз мерек маселе экен, аттап кете берейли. Мындай дейт. وقد كان السلف الصالح رضي الله عنه يحثون الناس لا سيما أصحابهم على التقيد بالكتاب والسنة. Salaf solihindер жанагы аввалкы 3 доордогу, алтын доордогу жашап өткөн мусулмандар адамдарды өзгөчө өздөрүнүн жакындарын Куран сүннөткө бекем байланууга чакырган. Ваҗтинабил бид'a, бид'ат нерселерден оолак болууга чакырган. Ва юшаддидуна фи залика хатта ушул нерседе өтө катуу мамиле кылышкан. Хатта инна амирал муъминин Умар ибн Хаттаб керек болсо момундардын падышасы Hazreti Умар радыйаллаху анху руббама кана яхиму бил амри ва яъзиму алейхи фа якул лаху баъдун нас. Кээде Hazreti Умарда бир ишти ойлоп, бир ишти кылам дейт экен. Ошончо адамдар айтат экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям андай кылган эмес дейт экен да. Ушунчалык деңгээлде Hazreti Умар момундардын падышасы болуп туруп, халифа болуп туруп кээ бир ишти кылайын десе, кээ бир сахабалар айтат экен, пайгамбар андай кылган эмес деп. Олам яъмур бихи, пайгамбар андайга буйруган да эмес деп. Фаяржу амма кана азам алей, Hazreti Умар кылайын деген ишинен кайткан учурлар болгон дейт да. Демек, аввалкы доордогу жашап өткөн салаф солихиндердин доорунда жашап өткөн адамдар колдон келишинче сүннөткө байланууга аракет кылган да. Шариатта жок бу, тыйылган. Шариатта бар болсо, ошого амал кылууга аракет кылган да. Бизде кээде ушундай болуп атат, кээде коркуктай берип, кээде шариатта турган нерсени четке какып жиберип атабыз да. Андай эмес. Окот балагана анна имам Зайнул Абидин, имам Зайнул Абидин. Билесиздер, Hazreti Ali'den балдар бар. Имам Зайнул Абидин, Hazreti Ali'nin баласы Хасан Хусайн. Хусайндын баласы кайра Али болгон да. Hazreti Ali'nin небересинин аты кайра Али болгон. Ошол Hazreti Ali'nin небересине Зайнул Абидин деп койгон. Зайн деген көркөм, чырай деген мааниде. Абидин дегенде Кудайга сыйынган, Кудайга кулчулук кылган адамдардын ичинен эң чырайлуусу дегендей мааниде лакап берилип калган. Ошол имам Зайнул Абидин пайгамбардын небереси айтат. Кала ли валадихи, өзүнүн баласына айтыптыр. Иттахизли саубан албасуху инда кадаил хажати. Мага бир атайын кийим дайындап кой, чүпүрөк. Ошону баягы дара тушатканда белиме ороп алайын, кийинип алайын деп атат да. Ва анзаху вакта шуруи фи салат. Намаз окуп баштаганда ошону чечип салайын. Дара талганда ошону кийип дара талайын да, намаз окуганда баягы кийим чечип коеюн деди. Фа ин раайту зубаб яджлису ала najasat summa yaqa ala sawbi. Анткени мен көрдүм, дара тушатып атканда чымын чиркейлер, чымындар баягы нажаска отуруп, анан кайра кийимге отурат экен. Кээде нажаска конуп туруп, ана адамдын кийимине конот экен. Ошондуктан мен даарат алганда ошол бир чүпүрөк дайындап кой, ошону кийип барып дааратканага барып даарат алайын, чымын консо ошого консун, бирок намаз окуганда мен таза кийимди кийинип туруп намаз окуйун деди. Факала лаху валадуху, ансе Hazreti Зайнул Абидиндин баласы айтып атат. Иннаху лам якун ли Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям илля саубун вахидун. Пайгамбар алейхиссалату вассалам бир эле кийим болгонго. Ал дааратканага барганда да ошол кийим менен барган, намазды да ошол менен окуганго деген. Фаража ал имаму амма кана азама ала
fi'lihi deydi. Ошондуктан имам Зайнул Абидин ушу баласынын сөзүн уккандан кийин не болду дейт? Кайра ошол ойлонуп, ошо кылайын деп, аткарайын деп калган нерсесине жок, пайгамбар антпептир. Демек мен андай нерсени кылбай эле коеюн деп, ошол ойлогон нерсесинен кайткандыгы бар дейт. Эми бул жерде ошо жазган, китеп жазган алым айтып атат. Мен айта кетейин дейт. Пайгамбарыбыздан хадистерге карасак, лам якуну зубаб янзил ала саубихи. Пайгамбардын кийимине чымын конуптур деген хадис жок дейт. Даратканада отурганда анан нажаска конгон чымын келип пайгамбардын кийимине конуптур деген андай хадис жок дейт. Фала яслуху ма зукира далилан, бул айткан нерсени далил кылып болбойт дейт. Илля ан якуна кала лаху валадуху лам я'мур ахадан фалятааммал. Демек, пайгамбар алейхиссалату вассаламдын бир эле кийими бар деген мааниси, пайгамбарыбыз эч кимди эч качан сен туалетке өзүнчө бир кийим кылып ал, анан кийин тиги үйгө намазга бир кийим кылып ал деп буйруган эмес дегендей мааниде кабыл алышыбыз керек болот дейт да. Амма ма нуқила ан Аби Язид ал-Бистами, ал эми Абу Язид ал-Бастамиден айтылган маселе бар дейт. Мин аннаху кана лаху саубун ли салати ва саубун ли халайхи. Абу Язид Бистами, Баязид Бастами бул чоң олия зат болгон, биздин Накшбандия тарикатындагы 5-чи киши да. Биз Накшбандия тарикатындагы, биз фик боюнча Ханафибиз, акыйда боюнча Матуридибиз, биздин Кыргызстан Орта Азияны эле. Ал эми тасаввуф боюнча бизде ата бабабыз кылымдардан бери Накшбанди тарикатын карманып келген. Накшбанди тарикаты пайгамбардан Аббакыр Сыддык, Аббакыр Сыддыктан Салман Фарси, Салман Фарситан Аббакыр Сыддыктын баласы, Аббакыр Сыддыктын баласынан анан кийин ошо эме Мухаммад Бакир, жаңылбасам. Анан Жафар Содыктан анан Баязид Бастами да. Бул 5-чи киши биздин Накшбанди тарикатында 5-чи киши. Ошол Баязид Бастамиден мындай окуя бар экен. Ал эки кийими болгон экен. Бир кийимин дара тушатканда кийинет экен, нажас чачырап калбасын деп. Экинчи кийимин намаз окуганда кийеткен дейт. Фалейса залика мин хайсу уқу'у зубаб кама ваqa ли Зайнул Абидин. Бул Баязид Бастамидин ушундай кийим кийиши ба чымын конгондугу үчүн кийген эмес дейт. Ва иннама залика мин бабил адаб. Бул жөн эле адеп бабынан болгон дейт. Адептүүлүк жаатынан болгон. Алла якуна саубул халаху ва саубус сала. Баягы даратканага кийген кийим менен баягы намаз окуган кийим башка болсун деген эле мааниде болгон дейт да. Назиру ма қалу фи тахрим истиқбал кибла ва истидбариха фил гаид. Бул айткан маселе ошол жанагы даратканада отуруп кыбылага жүздөнүп же кыбылага аркасын салган мисал сыяктуу эле. فطلب الشارع ألا تكون جهة قضاء الحاجة هي جهة الوقوف للصلاة ففهم дейт. Анткени эмнеге дегенде шарият бизден талап кылат дейт. Ошол дарат ушаткан тарабың кыбыла тарап болуп калбасын дейт. Бул адеп дейт да. Мисалы үчүн өзүң кыбыла могу тарапта болсо, ушул жака эмне жерге дарат сындырып алып, же тетигиндей дарат сындырып алып, бери келип кайра кыбыланы карап намаз окусаң, намазың өтөт, анткени алыста туру. Бирок бир аз суй адеп болуп калат, адепсиздик болуп калат деген эле мааниден дейт да. Фаалейка я ахи биттибаъ суннатил мухаммадия. Ошондуктан эй бир тууганым, сен пайгамбар алейхиссалату вассаламдын сүннөтүн бекем карман. Бардык кылган ишиңде, сүйлөгөн сөзүңдө, карманган ишенимиңде, акыйдаңда. Вала тaqaddam ala fi'li shay'in hatta ta'lamu muwafaqatahu lil kitab was sunnah. Жана бир ишти кылардан мурда аныктап ал, ошол кылып аткан ишиң шариатка төп келеби, келбейби? Факадиба вафтара валлахи ман якул дейт. Жанадагы Аллага ант ичем дейт, жалган айтат дейт. Кимде ким инна тариқал кауми бид'a, бул тарикат жолу бид'ат десе, Аллага ант ичип айтам, бул адам жалганчы дейт. Бул адам жалган токуп атат дейт. Кимде ким тарикат, бул тасаввуф жолу бид'ат дей турган болсо, Аллага ант ичем, ал адам жалганчы деп атат. وإذا كان من يهاب مخالفة الشريعة يتوقف ويتقف عن العمل حتى يعلم موافقته للشارع مبتدعا فما بقي على وجه الأرض سني. Эгерде шариатка каршы келүүдөн, кыпындай иши шариатка каршы келүүдөн этияттанып коркуп турган адам, ар бир ишин шариатка лайыктап кылган адам бид'атчы болсо,
анда жер бетинде бир сүннөттү карманган адам калбаптыр да дейт да. Анткени бул тарикат жолу эмне болгон жол десе, тарикатта алымдар айтат. 2000ге жакын, биз буга жер көп айтканбыз, ал жерде көп дайыма катышып жүргөн таксырлар билет. Тарикат же болсо тасаввуф деген эмне десе, тасаввуф деген бул Куран сүннөттү карманып жашоо. Шариатты карманып жашоо деп айтканбыз да. Демек, ошондуктан кимде ким бул тарикат жолу бидат дей турган болчу болсо, факадиба валлахи вафтара, Аллага ант ичем, ал адам жалган айтты, жалгандан сүйлөдү дейт. Анткени ошо шариатты этияттап, кылдаттап, арамга түшүп калбайын деп ушунчалык кылдат кылган адам, ар бир кылган амалында шариатка ылайыктап кылып аткан адам бидатчы боло турган болчу болсо, анда жер бетинде сүнни калбай калыптыр да дейт. Элдин баары эле бидатчы болуп калыптыр да дейт да. Жок, андай эмес дейт. Алхамдулилlah роббил аламин, жер бетинде эч качан ушундай бир туура жолдо, туура шариат жолун карманган адамдар үзүлбөйт дейт. Эми андан кийинки бул оолиялардын адеп ахлагы, үчүнчү адеп ахлагы касрату тафвидихим илаллахи таала фи амри анфусихим, өзүн дагы, баласын дагы, аял бала чакасын дагы, досторун дагы, жакындарын дагы полностью Аллага тапшырган дейт да. Бүт барын Аллага тапшырып, Алла эмнени буйруса, ошол нерсе болот деп толугу менен өзүн Аллага тапшырган. Фала якуну ми'валухум фи амри хидаятихим илля алейхи азза ва жал. Ошондуктан булардын хидаят жолу, мисалы үчүн өзүмдүн, бала чакамдын, жакындарымдын хидаятка келүүсүн бир Аллага тапшыруу да. Алладан. Алла жаратты, Алла берди, Алла хидаят берет деп толугу менен Аллага тапшырып ишенгендигинде дейт. ولا يطلبون شيئا قط بأنفسهم وهم غائبون عن الاستناد إلى الله تعالى. ولا يطلبون شيئا قط بأنفسهم. Жана өздөрүнүн нафсилерин эч качан эч бир нерсени талап кылбагандыгында дейт да. Демек, мындайча айтканда, ушунчалык деңгээлде адамдын Кудайга болгон тобокели күчтүү болгондо Кудайдан эчтеке сурабай калат экен да. Кудай ансы деле берет. Кудай Таала сени жаратты, сен рызкыңды жазып койгон. Сен дуа кылбасаң деле берет да. А бул дуа кылып, эй Алла деген бул ибадат, жакшы сооп болот. Бирок бул башталгыч бизге окшогон алсыз мусулмандардын немеси болуп атат да. Ал эми Кудайга толук тобокели күчтүү болгондо, Кудай Таала өмүр бердиби? Рызкыңа кепил болгонбу? Неге переживать этесиң деген сөз да. Сен переживать этсең да, этпесең да, Аллах Таала бешериңе жазган тагдыр болот. وقد كان ولدي عبد الرحمن ليست له داعية إلى طلب العلم. Misal deyt. Bul adam aytып атат. İmam Şahrani aytып атат. Менин балам бар эле дейт. Абдурахман деген балам бар дейт. Эч эле илим окугусу келбейт дейт да. Өзү молдонун баласы илим окуп экен го көп эле. Эч эле илим окугусу келбейт экен да. Wa kuntu fi hasrin azimin min jihatihi. Анан мен баламды ушунчалык катуу тыюуларды салып салдым дейт. Балам илим окугусу келбейт дейт. Мен болсо баламды тороп салдым дейт. Тороп салдым дейт да. Эч жакка кете албайт, толук илим окуй турган кылып бутап салдым дейт. Буту колун байлап салдым дейт. Fa alhamani al-haqq subhanahu wa nufawwid amrahu ilayh. Анан Алла Тааладан мага илхам болду дейт. Мындай бир Алла Тааладан ушундай бир кашф болду дейт. Аллага тапшырбайсыңбы деген ой келди дейт да. Сен эле балаңды кыйнап атасың? Балаңа хидаятты сен бересиңби? Илимди сен бересиңби? Аллага тапшырбайсыңбы? Дейт да. Мен кээде өзүмө да таң калам да. Мисалы, кээде жакындарыңды ойлоп, туугандарыңды ойлоп, бала чакаңды ойлоп, ушулар илимдүү болуп калар бекен, илим алып калса экен деп переживание болот да. А бирок ошол эле кезде кээде өзүңдү карап көрсөң, учурунда биз үчүн мүмкүн переживать эткендер болуптур. Мен эсимде жок да. Бирок ар жака бер жака урунуп жүрүп эле молдо болуп калат экен да. Алла берсе ошо экен да. Ошон үчүн Аллага таяныш керек экен да. Мен баламды ошентип төрт тараптан кысып койдум дейт. Окуйсуң деп кыйнап атам дейт. Анан бир күнү Алла Таала ушу көңүлүмө салды дейт. Сен Кудайга таянбайсыңбы? Илимди берүүчү Кудай го деп айтты дейт. Фафаалту. Анан болду, баламды эшикти ачтым дагы, билгениңди кыл дедим дагы. Аллага тапшырдым дейт. Алла, сага тапшырдым. Сен өзүң ушу баламды өзүң камкорсуң деп Аллага тапшырдым дейт. Фасбаха мин тилка лейлати юталиу фил илм. Ошол түнү өз бет алдынча
шариат китептерди окуп баштады дейт. Ошо кызыгып китеп ачып баштады дейт. Мин гойри амри лаху бизалика. Мен ага окуу, давай саат мынчадар окуйсуң, саат мынча болду дебей эле өзү келип эле китеп окуп баштады дейт. Ва хасалат лаху халаватул илм мин тилка лейла. Ошол түнү ал илимге кызыгуусу артты дейт. Анткени буга жер атасынын давлениеси менен болуп отурса, эми бул уже өзүнүн кызыгуусу менен, өзү кыргызда айтат го, мойнунан байлаган ит ууга жарабайт дейт да. Өзү зордогон адам болбойт экен. Ал эми тиги атасы унчукпагандай бул уже өзү кызыгып окуй баштады. Ва сара фахмуху юраджаху ала фахми ман сабакаху бил иштигал бисинин. Анан ошо шариат боюнча түшүнүктөрү андан бир канча жыл мурун окуган адамдар түшүнбөгөн нерселерди түшүнүп ушундай бир жетишкендиктерге жетишти дейт да. Фа арахани Аллаху таала би тафвиди илейхи мин ат-та'аби аллази кунту фи. Ошондуктан мен баламды кантип окутам деген проблемадан кутулдум дейт. Аллага тапшырдым. Аллах таала өзү ага тауфик берди, өзү көкүрөгүн ачты, өзү мээнет кылып окуп балам өзү эле жолго түштү дейт да. Мени ошондой проблемадан Алла таала куткарып койду дейт. Ошондуктан бул салаф солихиндер дегенде пайгамбар айткан 3 доордогу жашап өткөн такыба, олия, аалым заттардын жашоосу ушундай болгон да. Алар өзүн дагы, аял бала чакасын дагы, урук тууганын дагы толугу менен Аллага тапшырган болду. Кээде ушундай да биздечи жакындарыңа бир проблема түшсө, проблеманы сен өзүң чечүүдөй таза проблеманы үстүңө жук кылып аласың да. Анан келип турган этегинде келип анан сахарың көтөрүлөт, анан кийин тиги стресс болосуң, башка болосуң. Көрсө ошол экен да. Көрсө Аллага таянсаң, Алла таала бардыгын чечет экен. Андан көрө Аллага дуа кылыш керек. Аллага таянсаң, Алла таала жеңилдетчү Алла таала экен. Бар сен ал ошол көйгөйдү канчалык деңгээлде өзүңө жүрөгүңнүн түпкүрүндө терең кабыл алсаң деле Алла каалабаса сен эчтеке кыла албайсың. Ошондуктан кайра наоборот, Алла сенден келди, сен өзүң жардам бер деп туруп Аллага толугу менен өзүң тапшырсаң, сенде эч кандай нагрузка болбойт. Жүрөгүң отурбайт да. Мына ошондой болду дейт. Фаллаху таала яджалухум минал уламаил амилина бима амилу амин. Эми Алла таала лайым баламды аалым кылса экен деп атат. Ушул китепти жазганда баласы ошо аалым боло элек кез экен, бирок илимге кызыгып окуп баштап аткан кез экен да. О 700 мурунку китеп. Окот самиото шейхана Сайиди Али Хавас, бул имам Шааралинин устазы Али Хавас деген чоң олия киши болгон. Ошо устаз болгон. Мен бир күн уктум дейт андан. Якулу ما ثم أنفع لأولاد العلماء والصالحين من الدعاء لهم بظاهر الغيب مع تفويض أمرهم إلى الله تعالى. Bir жолу устазымдан айтканын уктум дейт. Аалымдардын, такыба заттардын балдарынан оңдоодо алар үчүн ошо Аллага тапшырып туруп, алар жок жерде алардын аркасынан дуа кылгандан өткөн нерсени көргөн жокмун деди. Демек, биринчи очередде Аллага тапшырасың, анын аркасынан дуа кыласың. Аллахым, ушул балама, жакыныма өзүң илим бер, хидаят бер. Өзүң көрүп турасың, өзүң жардам бер деп, ушундан өткөн пайдалуу нерсени көргөн жокмун дейт. Ва залика ли анна ахадахум ятарабба фи далал ala walidihi ma musa'adat ummihi in kanat deyt. Ve yektafi bi ta'zimin nasi lahu bi hukmi taba'i abihi. Fala yasiru indahu da'iyatan liktisabil fadail galiban. ويقول في نفسه إن الذي كنت أتعب في تحصيله من الجاه بالاشتغال بالعلم والرياضة قد حصل لي بواسطة والدي بخلاف أولاد العوام خصوصا الفلاحين دي. Geydi şundayken deyit da adam balası карапайым элдердин балдары байкуштар жупун болот экен дейт. Негизи эле ошондой го. Негизи мындай карап турсаң, кээде да ошондой болуп калат экен. Карапайым элдердин балдары жупун болот экен да, алар жогоруну көздөй өздөрү талпынып умтулат экен да. Кээде ошол нерсеге жетип алгандар баласын желкесинен жетелеп келип оку десе деле, ал окубайт, түшүнгүсү да келбейт. Ал ошо уровенге чыгып алган балдар түшкүсү келбейт. Дейт да, бул да деле ошол нерсени айтып атат да. Ошондуктан fa inna ahadahum yaftahu aynahu ala ad-darbi wal habs wal ihanati min al-hukam wa awanihim. Kээ-бирөөлөрүн шу уруп сокту менен гана көз ачылбаса ачылбайт дейт.
Алла Таала эмне болгон чакта дагы ошол илим менен алек болууга, Куран менен алек болууга адамга өзүнө бир илхам бербесе болбойт дейт да. فلا يزال كلما عظمه الناس يزداد رغبة في العلم والمجاهدة حتى يصير شيخ الإسلام أو شيخ الطريق. Ошентип баягы ошол адамдар дем күч берип отуруп, ошентип жыйынтыгында ошол окуган адам акырындык менен мээнет кылып отуруп туруп, бир шейхил ислам же шейхи тарика бир чоң бир аалымдык, олиялык даражага жетиши мүмкүн дейт. Ахмад Захид деген адам болгон экен. Юхалли валидаху على كل خلوة 40 عاما فلا يفتح عليه فيقول يا ولدي لو كان الأمر بيدي ما قدمت أحدا عليك في معرفة الطريق. Ahmad Zahid деген бул мындай дейт да, атасын ошо 40 жыл жана халватта отурганын көрөт экен. Мындайча айтканда, атасы ошол ибадат жайда эле ибадат кылып эле отурат экен. Анан эч качан ага ачылбаптыр, мындай жакшылык болбоптур да. Анан айтат экен, эй балам дейт экен бир күнү, эгерде менин колумда болгондо لو كان الأمر بيدي ما قدمت أحدا عليك في معرفة الطريق. Эгерде менин колумда болгондо ушул тарикат жолун билдирүүгө келгенде, үйрөтүү келгенде, мен сага эч кимди алдыга салбайт элем, сени үйрөт, ант минт дебейт элем, бул Алланын колундагы нерсе дейт экен да. Андан кийинки адеп ахлактары, булардын адеп ахлагы ушундай экен: ыкластуулук, кылган илиминде, амалында ыклас менен илим алып, ыклас менен амал кылуу. Жана хауфим мин духулир рия фи залик. Жана илим алып атканда, же болбосо амал кылып жатканда ошол кылып аткан амалына рия аралашып кетпесе экен деп коркуч экен буларчы. Хадисте келген дейт, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ламма халакаллаху джанната адн халака фиха ма ла айнун раат ва ла узун самиат ва ла хатара ала қалби башар." Алла Таала жаннат адынды жаратып, жаннат адында, адын жаннатында көз көрбөгөн, кулак укпаган, адамдын оюна келбеген нерселерди жараткан дейт. Кала лаха, ана Алла Таала жаратып туруп, бейишке айтыптыр. Такаллами, сүйлөймү дептир. Бейишке Алла Таала айтат экен, сүйлө дейт экен. Факалат, ансе бейиш айтат экен: "Код афлахал муъминун, код афлахал муъминун, код афлахал муъминун." Чындыгында момундар кутулду, чындыгында момундар кутулду 3 жолу айтат экен. Сумма калат: "Ана харамун ала кулли бахилин ва мураин." Мен ар бир сараң жана рия кылган адамга араммын дейт экен. Бейиш айтат экен да, ким сараңдык кылса, сараңдык кылып жоомарттык кылбаса, кимде ким рия кылып иш кылса, кылган илиминде, окуган илиминде, кылган амалында рия кылса, мен ошондойлорго араммын деп бейиш айтып атат дейт. Ошондуктан бул риядан дагы сактануу бул өтө бир чоңдордун сыпаты экен. Ошондуктан биз дагы ошол риядан сактанганга өтө бир көңүл бөлүшүбүз керек. Вахиб ибн Мунаббих айтат: "Ман талаба дуния би амал ахира наккаса Аллаху қалбаху ва катаба исмаху фи диван ахли нар." дейт. Кимде ким дүниөнү акырет амалы менен дүниөнү көздөгөн болчу болсо, Алла Таала жүрөгүн жанытып дат бастырып коет дагы, анын ысымын тозок элдери жазылган списокко кошуп коет дейт. Демек, бул баягы аалымдын сөзү болуп атат. Акырет иши менен дүниөнү көздөсө, илим алып атат, бирок максаты дүниөгө жетүү. Амал кылып атат, максаты дүниөгө жетүү болуп турган болчу болсо, анда Алла Таала ал адамдын атын ошо тозок элдеринин аты жазылган списокко кошуп коет деп атат да. Кана ал-Хасан ал-Басри рахмаллах якул: "Кана Иса алейхиссалату вассалам якул: Ман амила бима алима кана валиян хаққан." Хасан ал-Басри айтат экен, Азирети Исадан алейхиссаламдан, Иса пайгамбардан ушундай бир риваятта айтат экен Хасан ал-Басри: "Кимде ким билгенин амал кылса, ал чыныгы олия боло алат" депчи. Демек, кана валиян хаққан деп чыныгы бир Аллахтын досуна айлана алат, эгерде билгенин амал кылса. Суфьян Саури айтат экен: "Қалат ли валидати", бир жол айтат, мага апам айтты дейт: балам, ла татаалламил илм илля иза навайта ал-амала бихи." Илим үйрөнбөгүн.
Илим окуба үйрөнбө дейт экен. Бирок ошол илимге амал кылам десең, анда илим үйрөн дейт экен да. Апасы айтат баласына. Илимди жөн эле үйрөнөрбү, амал кылам деп үйрөн. Эгерде илимди жөн эле алсаң, амалы жок эле. Билип алдың, бирок амал кылбайсың. Анда ал кыяматта сага бале болот дейт. Апалардын балдарга айткан кеп кеңеши. Хасан Басри рахмаулла айтат: "Касирун ма юатиб нафсаху ва юбиха би qawlihi." Имам Хасан Басри көбүнчө өзүн үфүнтүп жемелейт экен да. Минтип айтат экен: "Татакалламина би калами салихин ал-qanitin al-abidin." Сүйлөсөң таза бир таква адамдын сөзүн сүйлөйсүң. "Ва тафална фи'ал al-fasiqin al-munafiqin al-murayin." Кылган ишиң болсо, фасыктардын, мунафыктардын, рия кылгандардын ишин кыласың. Сүйлөсөң таза таква адамдын, Кудайдан корккон адамдын сөзүн сүйлөйсүң. Ал эми иш кылсаң, фасыктардын, мунафыктардын, риячылардын, рия кылгандардын ишин сүйлөйсүң деп өзүн үчүн жемелейт экен да. Валлахи ма хади сифатул мухлисин. Аллага античип айтамын, бул сыпат чыныгы Аллага ыклас кылган адамдардын сыпаты эмес деп атат да. Демек бул бизге үлгү эле. Ошондон биз дагы ошол нерселерди өзүбүзгө сиңиргенге аракет кылышыбыз керек да. Анткени неге дегенде, чындап кылган амалыңда ыкласың болбосо, анда ал кылган, окуган намазың, туткан орозоң көпчүлүк учурда пайдасы тийбей калат, тетиринче зыян болуп калышы мүмкүн. Фудайл ибн Ияз деген чоң олия зат өткөн, айтат рахималла: "Мен лем якун фи амали акяс мин ас-сахир, мин сахирин вакаа фи рия." Кимде ким кылып жаткан амалында, окуп аткан намазында, туткан орозосунда сыйкырчыдан дагы этият болуш керек дейт да. Сыйкырчы сыйкыр кылып атканда этият болбосо, зыян тартып калат экен да. Ошол сыяктуу эле бул адам намаз окуп, орозо кармап, амал кылып жатканда, ошол сыйкырчы этияттанып, ушунчалык этияттап сыйкыр кылгандай, этияттап амал кылбаса, амалына кокус рия аралашып кетсе, зыян тартат деп атат да. Чындап эле окуган намазың, туткан орозоң, кылып жаткан хайыр садакаларың, жакшылыктарың ушундай экен да. Ошондон ар бир кылган амалды биз амалды аткарабыз, намазды окуйбуз, бирок коркушубуз керек да. Рия аралашып кетпесин. Орозо кармайбыз, рия аралашып кетпесе экен деп коркуп, этияттап амал кылышыбыз. Анткени амалыңа рия аралаштыбы, анда ал кылган амалың тетиринче сага пайда мейли зыян болуп калышы ыктымалы бар, толук. Окат кыйла Зиннуни Мисри, Зиннуни Мисриге айтылып атат: "Мата я'ламул абду аннаху минал мухласин." Сураптыр да, адам өзүн өзү билсе болобу, качан чыныгы ыкластуу адамдардын катарына кошула алат? Качан эмеси бар, белгиси барбы? Мындай деп атат, жооп берип атат: "Ида бадалал majhuda fi at-ta'ati." Болгон күч аракеттин таат ибадатка жумшаса, ва хабба суқутал манзилати индан нас, жана адамдардын арасында эч кандай авторитет болгусу келбей калса. Ибадатка болгон күч аракеттин жумшайт дагы, адамдардын арасында авторитет болуп анын ой кыялында жок болуп калат дейт да. Анткени негизичи мындай да, адам баласын Алла Таала ушундай кылып жаратып койгон. Любой адам баласы жылдыз болгусу келет. Любой адам баласы авторитет мындай көңүл чордонунда жүргүсү келет да. Любой адамга көңүл, ой, кандай иштеп эле, мына жерде отурган любой эле элдин астында келип эле бир чоңураак бирөө, "О, кандайсың?" деп, "Сени менен жакшы жашай, бул деген менин акем болот, жээним болот, тайкем болот" деп койсочу, мурдуң кеңкейип калат да. Мындай көтөрүлүп, өзүңдү кыйын сезип, жана жерде минтип таза өлүп аткан настроениең көтөрүлүп калат. Адам баласы ушундай экенбиз да. Ошондуктан чыныгы ыклас качан келет десе, чыныгы ыклас ошондо келет дейт. Ибадатка ушунчалык берилип, чын дилден ибадатты кыласың дагы, бирок адамдар арасында кадыр барктын эч кандай сен үчүн роль ойнобой калат. Чыныгы аулия заттар ошондой болот экен. Чыныгы аулия заттар адамдардын астындагы кадыры, баркы алар ойлобойт деле. Алла Таала өзү көтөрүп коет экен, болбосо ал адам ага капа эмес. Бирөөлөр бар да, мындай да. Мени сыйлашың керек деп сенден сый күтөт. Мен деген ошого достойныймын. Бул уже текеберлик да. Анан сен кокус сыйлабай койсоң, сен эмнеге эметпейсиң, сен мени тааныбайсың, билбейсиңби, тааныбай калдыңбы дегендер бар го. Бул уже текеберлик да, жеткен текеберликтин уже мындай открытый эмеси да, формасы да булчу. Кээ бирлердики бар, текеберлиги бар, ал бирок ичинде да открытый чыгарбайт, бирок ичинде текеберлик бар да, булар деп турат экен да. Жо андай эмес дейт. Ошол чындап
ибадатты баягы астейлдил ибадат кылып туруп, бирок ахабба сукут ал манзилати индалнас. Адамдардын астында эч кандай кадыр бар күтпөгөн, көңүлүндө күтпөйт да, эч кимден сый, кадыр бар, сый сыпат күтпөйт. Өзүн алардан жогору сезбейт. Ошондо ошол адам чыныгы ыкластуу адамдын аламаты ошондой болот дейт. Демек ошол адам ыкластуу адам. Отургузсаң отургузат, отургузбасаң кетип калат. Капа да болбойт, башка да болбойт дейт да. Мухаммад ибн Мункадир рахимахуллах يقول أحب للإخوان أن يظهر أحدهم السمت الحسن بالليل فإنه أشرف من سمت النهار لأنه في النهار يراه الناس وفي الليل يكون للرب العالمين дейт. Эми мен дейт, бир туугандарымдан ушул нерсени каалайт элем дейт. Ошо туруктуулукту, оор басырыктуулукту түнкүсүн кылса. Анткени күндүзү деле ошондой адам болушу мүмкүн дейт. Бирок күндүзү анын ошондой туруктуулугун, салаваттуулугун, мындай Кудайга болгон таквалыгын адамдар көрөт дейт. Ал эми түнүндө болсо, ошол нерсе Кудай үчүн болгон болот дейт да. Ошондуктан мен каалайт элем дейт. Эгерде кимде ошо таквалык кылгысы келсе, түндө кылсын. Күн адамдардын астында кылбай эле койсун деп атат да. Адамдардын астында өзгөчөлөнбөй эл катары эле болгонун. Кээде ушундайбыз да. Чындап, адамдардын жанына келгенде таза таква сүрөй болуп, калп эле астагфирулла, калп эле алхамдулилля деп өзү жалгыз жүрсөң ал зикир тартпайсың деле. Жалгыз жүрсөң зикир пикириң жеп коесуң, унутуп коесуң да, жүрө бересиң. Анан элдин астына келгенде эле астагфирулла деле шыбырап дуа кылып эле, шыбырап намаз окуп эле, тазатып эле Кудайга эле ушундай байланган адам болуп түр көрсөтөсүң дейт. Жок, ошол шыбыраган дуаңды эл жокто кыл дейт. Эл бар да, наоборот, тетиринче эл сүйлөп атабы, жашынакай сүйлөшүп атат. Элдер сүйлөшөт, өзүнчө эле тесмери кармап, бүтүп эле артист болбой дейт да. Анткени эмнеге дегенде рия аралашып кетиш коркунучу бар деп атат да. Ошондуктан ошондой ибадатыңды, ошондой таквалыгыңды эл жокто кыл, тетиринче, түндө кыл. Ошол жакшы болот. Мен ошону жакшы көрөт элем, ошондой болсо, мага ошол жагат дейт да. Окат кыйла марратан Юнус ибн Убайд айтылыптыр. Хал раайта ахадан я'малу би'амал Хасан аль-Басри? Бир адамды көрдүңбү? Хасан Басри кылган амалды кылган адамдарды көрдүңбү десе айтат экен. Валлахи ма раайта ман якул би каулихи. Фа кайфа ара ман я'малу би'амалихи. Антса айтыптыр. Аллах античе мен Хасан Басри кылган амалын кылган адамдарды көрмөктөсүн, анын айткан сөзүн айткан адамдарды көрө албадым. Сен Алла үчүн кылышың керек болот. Вакат кана Абу ас-Саиб рахималлах ида таракаху букаун фи сима'i Кур'ан ау хадис ау нахви залика ясрифу иля табассум. Ошондуктан Абу Саиб деген адам кокус Кур'ан угуп атып ый келип кетсе, хадис келип угуп атып ыйлагысы келип кетсе, же ушуга окшогон бир шарият маселелерин угуп атканда ыйлагысы келип кетсе, өзүн алаксытып, риядан сактанып, жылмайып, баягы ыйлабай коет экен. Анткени уже баягы аятты угуп атып, жүрөгү эзилип, ыйлап баштаганда уже жанында адамдар бар, уже ал ыйлаганда уже ой кетет да. О, мен ыйлап атам дейт да. Уже ой кетти, бул уже ыклас жок. Рияга айланды да баягы нерсе. Ошондуктан кайра наоборот тетиринче ошол нерсени жеңип, жылмайып, ыйлабастан жылмайып туруп өткөзүрчү экен. Анткени рия болуп калбаса экен деген максатта. Абу Абдулла ан-Таки айтат: "Ида кан яумул кыямати кала Аллаху лил мураи." Кыямат күнүндө Алла Таала рия кылган адамдарга айтат экен: "Хус саваба амалика мимман кунта тураи." Сен ошол муногул амалды рия кылып аткаргансың. Ким үчүн рия кылып аткарсаң, ошол адамдан сообун ал дейт экен да. Менден сооп жок дейт экен да. Эми хадиси кудсиде болсо керек бул. Ва фи риваятин анху дагы бир риваятта айтат: "Эгерде рия кылган адам кыямат күнүндө кылган амалынын сообун талап кылса, ага айтылат экен: сен кылган амалыңдын сообун ким үчүн рия кылып кылсаң, ошол адамдан барып сообун ал. Мисалы, намаз окуп атасың. Бирөө кирип калды, ошого жагыныш үчүн эле өңүңдү түздөп, рүкү саждагы нормальный кылып калдың да. Өзүң да урду сокто эле кыласың. Бирок ошол учурда түз кылып, түз туруп, шашпай, тазатып эле кыраатын келиштирип калдың. Ошол ким үчүн рия кылып ошол намазды окусаң, сообун ошондон ал деп айтылат деп атат да.
Bir rivayette aytылат экен. Адамдар сага орунду бошотуп берчи. Сен кылган амалың үчүн, илимиң үчүн адамдар сага места бошотуп берчү. Сен жер бетинде жүргөндө раис болчуң, элдин баарын башкарган. Адамдар сага бир нерсе сатсаң, сатып алсаң, сага арзандатып берчи. Элге арзандатпайт, элге кымбат сатышы мүмкүн. Бирок сага сатса арзандатып берет. Демек, ушунун бардыгы сенин ошол илимиңдин, сенин ошол немеңдин кайсы бир деңгээлде ыкыласыңдын эмелиги дейт экен. Демек, сен ошол илимиңди пайдаланба ошол нерсеге. Же ошол өзүңдүн молдолугуңду ошол нерсеге пайдаланба дейт экен да. Анткени сен чындап барып калсаң, о молдеке кел деп сага арзандатып берип атса, бөлөк таксир келсе, сага ошол эме берсе, сен как будто ошол Алла берген шарият илимин ошол күнүмдүк жашооңдо пайдаланган сыяктуу болуп атасың дейт. Ошол бул риянын бир катарына кирип калыш коркунучу бар дейт экен да. Фудайл ибн Ияд рахимахуллах айтат экен: "Мадам ал-абду ястанису бин-нас фала ясламу мин ар-рия." Адам баласы адамдардын жанында турабы, ал риядан бош кала албайт. Адам баласы адамдардын катарында турабы, кандай амал кылбасын, ал рия кылып коюш коркунучу бар. Ыктымалы көп дейт экен да. Мисалы үчүн, адамдардын жанында туруп садака берсең деле, 5 адам, 3-4 адам турасың, бир кайырчы кирип калды, садака бердиң, бар риядан бош кала албайсың дейт да. Анткени жүрөккө рия ушунчалык тез экен, шамдага экен, күлүк экен, сразу ой кетет да. Бул садака берип атат деп ана өзүң сыр бербейсиң, бирок көңүлүң ой кетти да. Булар караганда берешен экен деген ой кетти. Же болбосо адамдар менен чогуу турасың, Куран окуп калдың. Же астагфирулла деп зикир тартып кирдиң өзүңчө. Мына 4-5 отурасың, ана өзүңчө эле тесмеңди алып зикир тартып отурасың. Кудай сактасын, 5 киши отурса 5 тең рия кылып отурган болот да кээдечи. Чындап эле да. Ар кими сыртында такыбалык кылып зикир тартып аткан адам, бирок 5 отурат, бирок ичинде 5 тең бири-бирин ойлоп атат да, бул мени эмне деп атат болду экен депчи. Тилинде зикир, ла иляха иллалла. Оюнда болсо рия.